Kecha internetте жүрөт, şu менин үйүмө келип тамак жеп жүргөн баягы Сакалтай. Менин үйүмдү шол өрттөптү. Имамайылда şu Тажикта же башкабы. Bir gün murun uruş oldu, yok degende Aksay'dın üstüne jakныраак alып kelip koysa bolобойбу? Ушундай biz azaplarda tatpayt элек. Hadi bizi şaha kirip oturuşubuz. Mana жаш жигитleri турат, biz turabız. Bizge uyat nerse. Нечинчи жылдары ушундай жаңжал кылганда бизге жол бергиле десе, Бакай деген айылдан bir жол бергенбиз. İnamardым Aycan Gaştan. Biz балдарыбызды эвакуация кылып чыгардык. Hem 4-5 saatten keyin отбой кылды. Келип жатты, эртеси күнү жатып, кийинки күнү эртеменен уже ылдый жакта чыккан экен, эртеменен саат 4-төрдө. Анан бизге уже звонок бере баштады. Чырчып атат деп. Анан биз намазды окуп бүткөндөн кийин бала чакаларды, небере чөбөрөлөрдү жыйдыктан жөнөттүк. Дагы башынан жыйып жөнөттүк. Дагы башкаттан жыйып жөнөттүк. Арты чыгып чыкпай уже атыш башталды да, тажиктер жактан. Şu уже эми ошо уруш башталгандан сразу эле тажиктер жак үстөмдүк кылды да. Менимче şu 2000'de жоопкер бар эле. Тажиктер. Анан бүтүн миномет атып турду. Вообще Сиздердин айлыңыздар кайсы айыл? Капчыгай, Аксай, Дарянын эки өзү да, эки жайга. Аксай. Биз болсо мына мен дайым урушта şu границага барат эле, мен бара албадым да, жете албадым. Şu мөндүрдө жаап турат минометтер. Ылдый жака келип, жардын башы алып карайын деп эме кылсам, дагы бирөө келди, экөөбүз анан мүмкүнчүлүк жок. Чыгып кеттик. Анан чыккандан кийин көрүп турабыз, эми өзүбүздүн айылда эмес, тоонун аркасында наркы айылды көрүп турабыз. Анан бүт тажиктер күйгүзө баштады. Бүтерлери менен биздин айылда ойноп жүрөт. Бир үйдөн экөө өлдү. Ошо менин инимдин досу менен баласы өлдү. Ал дагы анча-мынча таппагандарыбыз бар деп. Азыр Капчыгайда угуп атабыз, эми 3 эле үй калып тур да. Күйбөгөн. Канча үй бар өзү? 80 үй болсо, жардын астыдагы үйлөргө түшпөй кеткен эмеспи? Калган үйлөр бүт күйгөн. Анан эмне кылабыз анан? Мына мен эч качпайт элем. Кече мен үйүм ортуракта да, ылдый жакта. Жокору позицияга бара албадым да. Аран качып чыктым айылда. Дайым өздөрү баштап турат. Мен мындай тажиктер менен бирге чоңойдук да. Тажиктер бул ушундай эл. Кичине жогоракта турсаң, айтканыңа көнөт. Sen birдей турсаң, жизнь көнөт. Дайыма обход кылат. Айда. Силерди алдайт, любой жол менен сени алдайт. Тажик ушундай эл. Там айлаңызча деп. Кече интернетте жүрөт, şu менин үйүмө келип тамак жеп жүргөн баягы Сакалтай. Менин үйүмдү шол өрттөптү. Мени менен чоңойгон, Толик деген. Бизде лесник болуп иштеп жүргөн кыргыздарда. Мына шол менин үйүм алды. Эми кыргыздын чоңдору түшүнө берсин да, ким тажик. Мен досум. Менен бирге чоңойгон. Менин үйүмө келип, билет да мени тааныйт. Менин үйүмдү келип өрттөп атат. Эми тажиктин ким экенини, Имамайылда şu Тажикта же башкабы. Семьяларын апарып койсун, биз менен жашасын. Ана, баласыны, небересини өздөрү барып жашаса, турса азыр мисалы үчүн эртемен турсак бир нерсе каттараак даң десе, балдарыбыз чочуп кетет, неберелерибиз чочуп кетет тамактачы. Тамак жеп отурган жеринен. Мектепке бара албайт жакшы. Барып келсе өзүбүз эмес. Ана жаң бүтүргөн эмесин күйгүзүп салды. Детсадтан. Мен да туура түшүнөт дейм деми. Мен күйгөндөн айтам. Болсо азыр эч ким үй салам дебейт, там салам дебейт. Ойлонуп турат. Өздөрү кылып атат. Дагы кыргыздарды айыптап ататтар. Hadi bizi şaha kirip oturuşubuz. Mana жаш жигитleri турат, biz turabız. Bizge uyat nerse de. Turdalyp Japar oğlum, pensionermin. Нечинчи жылдары ушундай жаңжал кылганда бизге жол бергиле десе, Бакай деген айылдан bir жол бергенбиз. Кең масштабтагы жол болгон. Айылыбыздын ичинен жаралгандан бери Аксайдын айылынын ортосунан өтүп жатат. Hiç тоскоолдугубуз жок. Бул тажик элине дагы кандай Капчыгайдан биз дагы жол беребиз олорго. Ол жолдун биз жолду бербейбиз дагы, башка кылбайбыз дагы. Жерибизди дагы бербейбиз деп. Жерибизди бербейбиz. Misal üчүн бул мен бир
эээ болсом 12 соток жерге ээ болом. Калганы Кыргыз мамлекетинин республикасынын жери да. Туурабы? Мен ушул жерди карайбыз, элбиз. Ошолордун мисалы үчүн аянты бар Кыргыз республикасынын жерин. Сону карап отурабыз да. Айылды мен өзүм ошол жерде балам менен подвалга качып киришке успет кылдым. 100 саат подвалдан чыкпай турдум. Үйдүн атарабыга өзүмдүн укканым 30 жолу миномет менен атты. Бир огородко. Ок, башка жактагыларын айтпай эле коеюн. 200га жакын минометти атты. Элдер осо границага тажиктин адамдары басып кирди. Алтынбек деген айылдын четидеги жигит бар эле. Ол бакырып жүрөт, келгиле, тажиктер келе жатат, эч айла жок, солдаттар аз. Болгону өйтте 6-7 гана пограничник бар экен. Олар дагы атышып аргасыздан кайтты. Бирөө жарадар болду, жарадарга дагы жардам бере албай калды адамдар. Анан алардын бая Тигир деген машинасы бар экен, ошону мен Бакайдын үстүнөн айланып тооканага чейин бая араптардын салган үйлөрдө бар, ошол жерлерде 1-2 балдарыбызды атып салды, солдаттарды башканы. Тооканага барып мен мана досумду, ошо тоок фирманын башчысыны дагы өйтте дагы атып салды. Бир күн мурун уруш болду, жок дегенде Аксайдын үстүнө жакыныраак алып келип койсо болбойбу? Ушундай биз азаптарды тартпайт элек. Биздин үйлөргө кирип, машиналарга минип, бар жокту жүктөрдү. Мал калды үйлөрдү бирден өрттөп жүрөт. Бул жакшы нерсе эмес да. Баскынчылык. Бул нерселердин кереги жок. Мындай уруш болбосун, мисалы үчүн Тажикстанда деле тынччылык болсун, Кыргызда мурда ошо Мунасада жашап келгенбиз. Жол жөнүндө кичине өзүм оюмду айтып коеюн. Жол ошо жолдо мурдатан бери өтүп келип жашап атат да. Эми Мунасада эле ошо жол менен өтүп жашай берсин. Уруш талаштын не кереги бар? Бул Капчыгайдын үстүнөн жол ачыштын не кереги бар? Ошо биринчи Бакайдын үстүнөн берген жолубузду ошол жол менен булар дагы эле Жакөрөккө чейин ошондой жол кысымдан ошон коопсуздугун карап өтө берсин, эч ким тийишпейт олорго. Аксайдын айылдын ичинен өтсө деле болот. Мисалы үчүн биздин көпүрүктү бүтүрүп коюп Капчыгай айылда онун дагы өтсө боло берет. Тажик туугандар бир туура түшүнүш керек дейм. Мен кичине баягы Американын берген оружиясыны, Россиянын берген оружиясыны, дагы башка жерлердин берген оружиясыны талибандарга колдонсун десе, алдыдагы коңушусу Кыргызстанга колдонуп атат да. Максат ынтымакта жашаш болсо, бийликтегилер жакшы келишип, Имамали Рахманованы туура түшүнүп, элиге туура түшүндүрүп, мурдагыдай эле жашай бериш керек. Кыргызды ушинтип эле деп эле алып коебуз де, жок, Кыргызды алыш кыйын.